асман тиреген тоолор, шыңгыр булак, керемет көл, мөлтүр суу, табияты менен туристтерди тарткан жаратылыш, карт тарыхтын күйөөсү болгон тарыхый жайлар. Мунун баарын биз Кыргыз жери уктуруусунда айтып беребиз. Кыргыз жери ар ишемби 1-радионун толкунунда. Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен 1-радионун толкунунда Кыргыз жери уктуруусу жана микрофондо мен Сайра Батыркулова. Биз өткөн уктуруубузда касиеттүү Теңир тоонун Нарын районунун Миңбулак айылы тууралуу айтып бергенбиз. Атактуулардын айылы аталып, миллионер колхоз болгон айыл тууралуу айтарыбыз арбын. Биз бүгүн Кыргыз жери уктуруусунун алкагында Миңбулак тууралуу кызыктуу баяныбызды улайбыз. Биздин толкунда биз менен болуңуздар. Республиканын борборунан 300 чакырым алыстыкта, деңиз деңгээлинен 2200-2800 метрге чейинки бийиктикте жайгашкан Миңбулак айылы жаратылышы жагымдуу, көркөмү кооз, эли ырыскы ынтымакка кенен айыл. Нарын дарыясы менен Онарча дарыясынын жээгинде жайгашып, таланттардын кени болгон айылдын асылдары да арбын. Айылдын кадырлуу аксакалы Токтосун Камчыбеков бир кезде бул жер Акчий аталганын, Ормонханды айыктырган бала тауып Байгабыл баянын, Онарча суусунун аталышы тууралуу кызыктуу маалыматтарды айтып берди. Жана кадимки ормонду айыктырган алып чыкканда бала тауып Байгабыл деп бул киши 17-18 жашында барып табыпчылык кылып ормонго такыр табыптар айыкпайт деген диагноз коюшса керек. Анан мен айыктырам баатыр тилимди алса дептир. 40 күн суу чүрүп кадимки ормонду бутунан тургузуп кеткен экен. Ормон ал кишини үйлөп жайлап, мал берип, көз итип берип, колукталып берип, кайра бияка айылына жеткизген экен. Анан бугу сарбашын чатабы чыркылап, биздин ошо көрүнүктүү кишилердин бири Оттуктук Айзак деген киши бул өйүскө айылдар, сарбаштар болот бизде. Ушулар кол салган атат дегенде, ормон берген боз үйдү жолго тиктирип койгон экен да. Ал боз үйдө ормондун тамгасы бар экен. Анан ошону көрүшүп, ой бул ормондун тамгасы экен, ой бияка барганга болбойт деп анан кайра кеткен экен. Ошентип биз сарбаштын чатабында кыйрылуудан аман калган экенбиз. Бала тауып Байгабылдын дагы өтө комузчу болгон, комуз чакедешчи айылдагылар. Кишинин балдары, неберелери, браштары бар, кенелери бар, иши менен айылда көп табылчылык кылган, көп кишини айыктырган экен. Мен эсимде дагы бир киши бул Черек Шиит Дүйшөналы деген болгон. Бул киши советтик партиялык кызматта көп иштеген, согушка да катышкан. Жетим калып жана балдар үйүнө алып кетип, Мукай Элебаевтерден мурун бул кийинки Ташкенттеги окуу жайын бүткөн да. Кадимки Сайгак, Воиничный Сайгак деген романы бар го. Ушуну кыргызча которгон киши да. Өзү дагы китеп жазган, анан министрдин орун басарына чейин көтөрүлгөн. Айыл турган жер жер Акчий деген жер экен мурун. Бул жакта өздөштүр айдоо кылышкан жердин баарын илгери чий басып жатчу экен. Төмүнөн киши кирип кетсе көрүнчү эмес деп айтышчу. Ушунчалык бийик өссү экен чий. Азыр буягы чоң Онарча суу саратып, ошонор Онарча суунун жээги кашат деп кооз толтура булакта башынан аягына чейин. Ошол жердин булакта өссү экен. Үйдөк айыл, Укуйбушев деп кооз, ал айыл менен биздин айыл чогуу ушулар деле түшүгүнөн кийин колхоздоштурган учурда ошо биздин ата экстрембеттер эле калгандар ошону үйдө көчүрүп кетишкен. Барып Нарун сууга кошулган жер бар, эки суунун куюшу деп коебуз. Бул жерде эле Нарун аягында тик жарды түзүп аккан, бийлик жар деп коебуз. Ушулар коозураак көрүнөт. Анан Онарчанын жээги баягы союз тарагандан кийин отун суу жок, элдер бүт ошол жээгиндеги отундун көбүн алышкан да тазалап отунга. Анан дагы Кудай жакшы, 7-8 жылдан бери буга тийбей калышты, аябагандай Туктерман Токойго айланып жатат. Жанагы Солтон Сары, анан Көктөркөк деген эки жайлоодон суу куюп түшөт. Жана Солтон Сары кен деп атпайбы, ошо жактан эки суу кошулат, эки чат деген жерден. Ошол жерде арчалар өсүшө экен го. Ошол арчандан эле Онарча деп атап коюшкан экен сууну. Жайыктары тиги атактуу жайлоолордо Солтон Сары, Чоң Карагыжыл, Кичи Карагыжыл, жакта Жакшына деген жерлери бар. Согуш жылдарынан кийин Миңбулакка жергиликтүү мугалим Токтогул Байсаловдун демилгеси менен алгачкы 4 жылдык мектеп салынган. Калктын кат сабатын жоюуга төптөлгөн мектеп кийин 69-жылы 8 жылдык, 70-жылдардын аягында 10 жылдык орто мектеп болуп түзүлгөн. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деген Аалы Токонбаевдин таасын сөзүндөй, айыл эли эмгегин эске алып, айылдын алгачкы мугалимдеринин бири Токтогул Байсаловдун ысымын өзү түптөгөн мектепке кыйгарган.
жарган. Өлкөнүн милдетине жараган, айылдын атагын алыска жеткирген далай азаматты тарбиялаган мектеп 2017-жылы жаңыланып, айылга 2 кабаттуу заңгыраган билим ордосу салынган. Азыр бул жерде 300гө чамалаш окуучу билим алат. Миңбулактын мектеби соңку 4 жылдан бери жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча биринчиликти бербей келет дейт. Өмүрүн агартууга, балдарга билим берүүгө арнаган, өзү бир топ жыл жетекчилик кызматтарда иштеген тажрыйбалуу мугалим Токтосун Камчыбеков. Миңбулак орто мектеби, Миңбулак орто мектеби деп аталчу. Азыр кийинчерээк баягы Союз тарагандан кийин Токтогулбай салып атындагы орто мектеп болуп, райондогу белгилүү мектептердин бири. Анан Миңбулакта алгачкы мектеп согуштан кийин салынган экен. Ал мектеп 69-жылы дагы салышып 8 жылдык болуп түзүлгөн. Анан 77-жылдан баштап орто мектеп болуп түзүлүп, ошондон бери орто мектеп милдетин аткарып келет. Жаңы мектеп салынган бизге типа 30тан ашык мугалим иштейт. Баардык предметтин мугалимдери жетиштүү. Коллектив жаш, 1, 2, 3, 4 пенсионер барбыз. Калгандары жаш. Биздин мектепти 5 медалист бүткөн. Бөлөк мектептерден, кээ мектептерден чыккан эмес. Ушул баардык жанагы сыноолордон өтүп отуруп, ар кайсы жылдары болуп отуруп 5 медалист бүткөн. Андан сырткары бир нече жыл областык республикалык олимпиадага катышкан балдар бар. Кийинчерээк эле ал медалисттер жоголуп алтын дамга деп болуп калды. Алтын дамга менен мурдагы жылы бир кызыбыз бүткөн. Ага чейин 200гө чукул балл алган окуучулар абдан көп. Анан азыркы учурда алдыңкы мектептердин бири деп айтсам жаңылышпайм. Себеби дегенде бизде аябагында техникалык жабдуусу аябай жакшы. Ар бир классыбызда интерактивдүү доска коюлуп, компьютерлик кабинеттер бар, иши окууга болгон шарт түзүлгөн да. Себеби жаңы мектеп болду. 4 жылдан бери биздин мектеп жанагы ордунун көрсөткүчү боюнча райондо биринчи орунду бербей келет. 100% бала жанагы парабовый балдан өтүп. Анан башынан эле бизде иштеген мугалимдер ушундай түзүп калганбы, башынан эле билим берүүгө аябагында чоң көңүл буруп, билимдүү жаштар көп чыгып атканы белгилүү. Биздин айылда баарысы жапа-тырмак иштеген эл болгон экен. Топ нерселерди жанагы спорттун менен кайра салып атышат. Анан эле чоң өзгөргөн. Биз көпчүлүгү текши элде жанагы Манаста айтылгандай жардысынан байы көп дегендей эл болуп эсептелебиз. Мындай айтканда жоошураак эл деп коет бизде. Чыгылбаган. Себеби илгерки ата тектер ошол экиндей жолго салып койгон. Бул илгери ушу айтышчу экен, бул Сырымбеттердин чыры Куртеректен чыкпайт деп биздин айылга кирип баратканда чоңкур жери бар да, ошондон чыкпайт деп коюшчу экен. Анан ошол традицияда эле бар, балдар бири-бири сыйлашат, жакынакайм. Анан мен өз айылым менен жакшы эле сыймыктанам, көп эле мендеси бар. Анан биздин айыл башкалары мен атыман айтпай эле Молдеке дешчү. Молдеке келатат деп эле анан мугалимди сыйлабаса, негизи устаттык да, мугалимдик устаттык, адам ишенери. Менин 2 кызым мугалим, бир уулум врач, 2 кызым врач. Миңбулак айылын атактуулардын айылы деп дагы айтып жүрүшөт. Анын жөнү бар. Себеби бул айылдан атактуу манасчы Тыныбек Жапый уулунан тартып, бүгүнкү күнгө чейин кыргызга аттын кашкасындай таанымал арбын акын жазуучу, илимпоз окумуштуулар чыккан. Айылдыктардын гана эмес, бүтүндөй кыргыздын сыймыгына айланган эл жазуучусу, Манас орденинин ээси, акындардын бүткүл дүйнөлүк конгрессинин мүчөсү, маданияттын жана искусствонун бүткүл дүйнөлүк академиясынын мүчөсү, котормочу, коомдук ишмер, улуттун кадырлуу аксакалы Асан Жакшылыков чыгармачылык башат айылдан башталганын айтып, Миңбулак ыйык жер деп кошумчалады. Миңбулак деген өзү бир менин түшүнүгүмдө кыдырлуу жер. Ертеден бери айтылган сөз бар. Ыйык кишилер, олия кишилер басып өткөн жерине ошол булак пайда болот деген. Айылыбыздын аты Миңбулак болгонун өзү эле эне ойду чымыратат. Жердин ошол кырка башында аягына чейин булактар жыбылжып көз жарып турат. Анан өйдө үстү жагында айрым жерлеринде өтүп кеткен ата бабаларыбыздын бейити жатат. Бул жагында бак-дарагы көптөп турат. Миңбулак аты эле миң добуштуу, миң касиеттүү сезилет. Кийин деле азыр деле элдин турмушу жакшы, балдар көп, катын элдик жакшы кылып атат. Бири-бирине күйүмдүү, жетим жесир дегендерди мындай бир эл карабай койгон кызларым мен биле элекмин. Менин атам ошол өзүнүн туугандары менен кеңешип, ырымдарын, ынтымактарын жашап турушту. Анан чоң төбөтөй биздин аталар жакшылык жамандыкта бирге болушчу. Кыргыздын бүт салты сакталчу. Кыштын күнү согумун союп коюшуп, улуу сөздөрдөн баштачу. Ормон менен Балбайдын окуяларынан
бугу менен сарбагычтын маселесин айтып кулагыбызга салчу. Кээде ушу Манаштан айтышчу Алмамбет менен Чубактын жол талашын айтып отурчу. Ушундай кызык карыялардын сөзүн угуп чоңойдук. Анан биздин элде ошол Кадыракын Базарбаев деген агабыз райком болуп көп жылдар бою Кочкордо, Советте, Таласта бизди шыктантчу, адам болууга шыктантчу. Андан кийин Кемел Ашыралиев деген агайыбыз дагы биринчи Нарын областы уюштурганда комсомолдун биринчи катчысы болду. Андан кийин ал киши дагы саясий иштерге өттү. Мына ушулардын баардыгы бизге үлгү болду да. Анан чыгармачылыкка келгенде дагы мен ошо мектепте окуп жүргөн кезимде багыбызга Асан Заркунов деген агайыбыз абдан билимдүү эле кружокко тарып, өзү комузда чертчү, топтоп дуал кесиптерди чыгарып, Асан Заркунов агайдан анан балдар боюнча жазган Курманбек Акунов деген дагы агайыбыз бар эле. Ушул экөө бизге тарбия берди. Анан ошол айылдан менин багыма Сүйүнбай Эралиевдин Уяң жылдыздар деген бир сонун китеби колума тийип, биринчи китеп болду. Анан китепке үйрө алдык. Мен анан 7-чи класстан айылдагы мектепти бүтүп алып, анан шаардагы политехникалык техникумга келдим. Айылга барып гидротехник болуп иштедим. Ошол учурда комсомол уюмунун жетекчиси болдум. Анан ошол комсомол уюмун иштеп турганда Кызкалдак деген эстрадалык ансамбльди Абылдактанып болуп уюшту. Ал экөөбүз классташ болобуз. Кызкалдагыбыз союздук журналдарга чейин чыгып, убагында ошол Кыргызстандагы алгачкы биринчи уюштурган ансамбльдердин бири болду. Миңбулак мен үчүн ыйык жер. Табабамдын ата-энемдин дагы бейит жери жатат. Миңбулакка барган сайын бул булактын көзүнө барып, жүзүмдү чайып жууганда элжетти көргөн сайын ошол өзүм жеңилдеп, Долоон деген ашуу да биздин жер. Азыркы дагы Долоонду ашып баратканда токтоп, ягы Солтон Сарыга чейинки азыркы жана Алтын кеси, ягы Белтепши, ягы Эки Шатка чейин караган сайын тоолорду көрүп көзүлдүрөт. Айыл тууралуу ой бөлүшкөн эл акыны Асан Жакшылыков Миңбулакка арналган ырындагы окуп берди. Жүздү чайып, жылжыган үндү тыңшап болтурам, Миңбулактын бир булагын кайтарып. Сыртын токто, ичимде толкуган, сагынычым көзүмө байкалып. Туган жерди качан болсо эңсейсиң, балалыгың кайрылбасын билсең да, ата-энеңдин жан сүйүүсүн дейсиң, бейитинде башты жерге ийсең да. Өз тамчысын ургатканда салкын жел, туган болом мөл булакка жүзүмдү, өмүр өчкөн жымжырт дөңдө жатса эл, өлүм күчүн өкүп түздүм. Чындыгында ата-энеден жакынды эч качан таппай жашайт экенсиң. Аттың десең, ата билдим баркыңды, атыңды издеп сен да жашып кетерсиң. Атаңды издеп сен да жашып кетерсиң. Шылдыр, шылдыр, үстү жууган булагым, сен угайын, бугум тарап кетсе экен. Азыр мен да барып калган булагым, асылдарым. Жанчы, Миңбулактын элине бакуаттылык, эйкилдик, бакты таалайлы шогалай. Тоо этегинде жайгашкан тулаң чөбү жайкалган Миңбулак айылында асылдар көп экенин айткан Афган согушунун ардагери, бир катар мамлекеттик кызматтарда иштеген Тазабек Үсөнов Афган согушуна бир айылдан 12 жигит аттанып, анын экөө эң жогорку Кызыл Жылдыз орденине арзыганын айтып берди. Бала кезде биз Миңбулактын таза абасынан дем алып, сууга түшүп, илгери ГЭС болгон, бизде мини ГЭС болгон. Ошо аймакты биздин айыл эмени камсыз кылып турчу да. Анан ошо ГЭСке сууну бөлүш үчүн плотина курулган. Көбүнчө убактыбызды ошо бала кезде балык кармап өткөрчүбүз. Үй кайтарып дегенде. Жакында мен айылыма барып келдим. Абдан чоң мурдакыга салыштырмалуу өзгөрүү болуптур. Абдан кубанычтамын. Айыл аймактын аймагында 3 завод курулуп атыптыр, курулушу башталыптыр. Айылдын ичи дээрлик баардык аягына чейин жол асфальтталган, элдин жашоо турмушу жогорулап, анын белгиси катары бир да адам азыр көчөдө илгери иштеген водопроводдор жок, иштебейт, бүт үйлөрүнө киргизген. Айыл баягы шаардын кейпин кийип келатат деп айтсам жаңылышпайм. Буюрса мындан арда өркүндөп өсөт деп ойлойм. Туулуп өскөн жердин касиеттери берилет болсо керек. Ошонун
негизинде жанагындай атактуу адамдар, эл жазуучулар, эл мугалим, ошондой эле эл артисттер биздин айылдан көп чыккан. Азыр дагы эмгектенип ар кандай тармакта иштеп келе жаткан инсандарыбыз көп. Мен чет элге көп эле жерге бардым. Европаны көрдүм, жана башка жерлерди көрдүм. Мен өзүмдүн айылымды башка жерге салыштыра албайм да. Өзүмдүн туулуп өскөн айылым мага абдан мындай ажет сезилет деп. Мен өзүм болсо Афган согушунун катышуучусумун. Биз ошо мезгилге туш келип, Советтик армиянын катарында кызматыбызды баштаганда ошо Афган согушу чыгып калганда биз ошол жака жөнөткөн. Ошол жерде биздин айылдан 12 жигит барып кызматын өтөп келген. Бул район боюнча эң жогорку көрсөткүч болуп эсептелет. Райондо бир жалпысы 30 тегерегиндеги жигит ошо кызмат өтөгөн болсо, анын 12си ошо биздин айылдан болгон. Кыргызда айтат эмеспи? Кыргыз элинен уучу кур эмес деп. Анын сыңарындай ошол жигиттер тагдырына туш келген согушка жоопкерчилик менен катышып, берилген тапшырмаларды толугу менен ийгиликтүү аткарып келишкен. Район боюнча 2 жигит орден Красный Звезды деген эң жогорку ордендер менен сыйланышкан. Бирөө Ибраев Мурат Асанкулович, экинчиси Исмаилов Рызбек Жантаевич. Ал Кызыл Жылгы согуш мезгилинде өтө чоң мындай эздик көрсөткөн үчүн берилет да. Эмгекчил эли бар Миңбулакта тигүүчү цехтен тартып кийиз жасоочу цехке чейин бар. 2022 жылдан бери Солтон Сары аймагындагы кийин казуучу компаниядан түшкөн каражатты максаттуу колдонуу үчүн өнүктүрүү фонду түзүлгөн жана каражат элеттиктердин жашоосун жакшыртууга жумшалып келет. Айылдын дагы бир акын кызы Төлөгүл Алдашова өз айылы тууралуу ой бөлүштү. Менин айылым абасы таза, алтын тоолор менен курчалган, көптөгөн булактар менен айырмаланган, өнүгүп өскөн айыл. Нарын районуна караштуу Миңбулак айылы. Ата-энемди, өзүмдүн балалык кезимди бизде эң биринчи эле ошо айыл эли эмгекке тарбиялаган. Эмгек болсо бул жашоо булагынан ачык жолот эмес. Ошондой тарбияларды берген биздин эне аталарыбыздын эмгегин элестетем. Апаларымды элестетем, чоң энелери. Менин атам дагы ушундай согушка катышкан, ошо колхоздо эмгеги сиңген, айыл чарбасында 10 бала тарбиялап өстүргөн, ак ниет, тамашакөй адам болгон. Ал кездеги мен ушундай күчүрмөн аталарымдын эмгегин элестетем. Ушундай бизде мектепте деле сен келечекте ким болосуң десе, биз ошо ар бир аталарыбыздын эмгектерин айтар элек. Мен агроном болом, башкарма болом, доктор болом. Бизде мектептен да аябай окут деп жакшы окучу элек. Бир эле эне ата тарбия бербей, бизге жалпы айылдагы аталар, энелерибиз бизди ошо көз караштары менен тарбиялап коёр эле да. Белгилүү акын жазуучуларыбыз, дагы да башка тармактагы өздөрүнүн мындай иши менен көрүнүктүү инсандарыбыз көп чыккан. Кыргыздын тамыры айылда, айыл өнүксө өлкө өнүгөт. Республикабыздын ар бир айылында дал ушул Миңбулак айылында жасалгандай жакшы иштер жасалып, мекенибиз өнүккөн өлкөгө айлансын. Биз бүгүн тарыхы бай, эли бакубат жашаган Нарын районунун Миңбулак айылы, айылдын асылдары тууралуу айтып бердик. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңунда. Ал эми уктуруубузду Төлөгүл Алдашованын калемине таандык. Миңбулак деген ыр менен жыйынтыктайлы. Аман туруңуздар. Өркүнүм, суулуп өскөн Миңбулагым, ар дайым бир өзүңө жүз бурамын. Ыйыксың алтын айылым сен мен үчүн. Андыктан сага арнап ыр сунамын. Тур терегиң эч качан соолубасын. Айылымдан эч бир адам оорубасын. Айылым менен ар дайым аман болуп, адашып жамандык эч тоорубасын. Айылымдын баш аягы булактаган, айымдар ыймандуу жан кылактаган, дал ошондой ыйман ысык айымдардан ак эмим өсүп тастаган. Сен ыйык ат эмесиң Миңбулагым, чоң жайлоо жакшынашкан бел булагым, мунушундай керемет жерде калган, баюу кезде балалык бир курагым. Энелердин суалган чачпактары, кушка толуп багыңдын бутактары,
көктөмдөгү сайраган келген куштай мөлтүр кашка шыңгыр үндү булактары. Асман тиреген тоолор, шыңгыр булак, керемет көл, мөлтүр суу, табияты менен туристтерди тарткан жаратылыш, карт тарыхтын күйөөсү болгон тарыхый жайлар. Мунун баарын биз Кыргыз жери уктуруусунда айтып беребиз. Кыргыз жери ар ишемби 1 радионун толкунунда.